Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен таныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын бөлүм башчысына карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык аталган кызматкер жазы кабагында жаза өтөп жаткан жарандан автомагнитола сатып берип, аны жеке унаасына орнотууну жана машинаны оңдоп берүүнү талап кылган. Эгер айтылгандар аткарылбаса, жаза өтөп жаткан жаран менен ишке орношу боюнча келишим түзбөй, аны абакта калтырам деп коркуткан. Соттолгон адам автомагнитоланы орнотуп берүүсүнөн кийин анын арызынын негизинде абактын жетекчиси Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Токтогул районунда жеке ишкерлер чопону мыйзамсыз казып жатканы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлашты. Атайын кызматтын өкүлдөрү маалымдашкандай, УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын ыкчам иликтөөчүлөрү Токтогул районундагы Жаңы Жол Айыл округундагы чопо кенин жеке ишкана мыйзамсыз казып жатканын тууралуу фактын аныкташты. Ташырабад жеке ишканасы кен байлыктар жөнүндө мыйзамды бузуу менен Кыргоо кенинде чопону мыйзамсыз казып алып иштетип жаткан. Анын кесепетинен мамлекетке 254 000 сомдук зыян алып келген. Бул факты тууралуу мыйзамсыз ишкердик жүргүзүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин 5-чакырылышы 15 октябрда ишин расмий түрдө токтотот. Ошол күнү парламентте жабылуу аземи болот. Бул тууралуу мыйзам чыгаруу органынын басма сөз кызматы кабарлады. Мөөнөтү аяктаган жогорку кеңештин курамы 2010-жылы шайланган. 5 жыл ичинде парламент 374 жыйын өткөрүп, 1140 мыйзам кабыл алган. Депутаттарга жарандардан 64 000ден ашуун кат келген. Басымдуу бөлүгү мыйзамдуулук, укук тартибин камсыз кылуу, социалдык коргоо, саламаттыкты сактоо жана турак жай менен камсыздоо маселелери боюнча кайрылышкан. 5 жыл ичинде жогорку кеңеште 15ге жакын депутатка кылмыш иши козголду. Алардын айрымдары соттолуп, кээ бирлери өлкөдөн чыгып кетишкен. Айрымдары кол тийбестигине таянып жоопко тартылган жок. Бул курамдагы депутаттардын көбү 6-чакырылышка кайрадан депутат болуп келе жатат. Теманы улай, жаңы шайланган эл өкүлдөрү ишке киргенче азыркы депутаттар маянасын алып, ыйгарым укуктарын колдон алышат. Талдоочулар шайлоо учурунда үгүт өнөктүгүнө катышып, парламентте иш жүргүзбөсө да, айлык акынын берилиши моралдык жактан туура келбешин айтышат. А бирок эл өкүлдөрү сентябрь айында иштебесе да маяна алышканын мыйзамда көрсөтүлгөнү менен түшүндүрүшөт. Моралдык жактан туурабы? Кабарчыбыз эксперттер менен бирге талдап көргөн. Баш мыйзам боюнча мандаты бар депутаттын үгүт иштерин жүргүзүүгө укугу жок, бирок ошол эле учурда эмгек өргүүгө чыккандан кийин уруксат берилет деген берене бар. Ошондой эле алардын эмгек акысы сакталып калаары да мыйзамда көрсөтүлгөн. Ага таянганда жаңы чакырылышта шайланган эл өкүлдөрү ишке киргенче депутаттар маянасын алып, ыйгарым укуктарын колдоно алышат. Үгүт ишин жүргүзсө деген бир карама каршы мыйзамда көрсөтүлүп калганда, бир эле мезгилде кимдер боло албайт, үгүт иштерин жүргүзө албайт деген жеринде дагы тыюу салган. Ошол эле мезгилде экинчи жагынан уруксат берилип калганда, ошо талапкер болгондор негизги эмгек акысы сакталып калат, ошонун негизинде бирок иштеп атат. Бүгүнкү күндө мыйзам уруксат берет, бирок мен ойлойм бул мыйзамды өзгөртүш керек. Коомдук ишмер Эркин Абдыразаковдун айтымында, жогорку кеңештин депутаттары эмгек өргүүгө чыгаарда ыйгарым укуктарын тапшырышы керек эле. Же болбосо айлык акыны алуудан баш тартышы эрежеге ылайык болмок. Анткени шайлоо учурунда үгүт өнөктүгүнө катышып, парламентте иш жүргүзбөсө да айлык акынын берилиши моралдык жактан туура келбейт. Өнүктүрүү министрлиги барго, мына ушулар эмгек кодексинин туура сакталышына, анан айлык акысынын мыйзамдуулугуна дагы караш керек эле. Мунун өзүн кайта эле депутаттардын өзүнө берип койсок, алар карга карганын көзүн чокубайт. Бул маселеде биз элге көрүнүктүү жана шайлоонун үгүт жүргөндө дагы кыйкырып атышпадыбы? Биз бардыгынан отказ беребиз, тигиндей мындай деп. Ошого байланыштуу мен жеке пикирим, ошол кыйкырып шайлоонун астында жүргөн азаматтар эгер өтүп калабы жокпу, ошолорду да кайра текшерип туруп, элге, коомчулукка жарыялап койсо туура болот эле. Абдыразаков кошумчалагандай, жаңы чакырылыштагы парламентке талапкер болгон депутаттардын баары үгүт учурунда ыйгарым укуктарын толук пайдаланышты. Бул эрежеге туура келбей калды. Анткени депутат элдин көйгөйүн чечүү үчүн эмес, өзүнүн кызыкчылыгын аткаруу үчүн жеңилдиктерди пайдаланган. Көптөгөн жерлерде кейжи номери менен машиналар келип жүрүштү, баягындай эле.
Мунун өзү туура эмес деп эсептейм. Ошон үчүн багыл парламентте мындай болуш керек эле. Эгерде болуп тур депутаттык полномочиясы бүтө элек булардын мөөнөтү да аппараттын тапшырмасы менен шайлоочуларга жолугуп келсин деген маселе болсо, анда барса болот эле. Багы жогорку кеңештин жана өзүнүн депутаттык милдетин аткаруу гана маселелерге байланыштуу мындай үгүт иштерине катышса же болбосо башка бир жолугушууларга барса, анда туура десек болот эле. Ал эми эл өкүлдөрү сентябрь айында иштебесе да маяна алышканын мыйзамда көрсөтүлгөнү менен түшүндүрүшөт. Бирок моралдык жактан туура келбей калганына ынанышты. Жогорку кеңештин азыркы депутаттары сентябрь айынан иш баштап үгүт иштерине байланыштуу кайрадан эмгек өргүүсүнө чыгышкан. Сентябрь айындагы 2 жолку отуруму кворум жоктугунан өтпөй калган. Эске сала кетсек, 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш депутаттарын шайлоого азыркы эл өкүлдөрүнүн 92си ат салышкан. Парламенттик шайлоо 4-октябрда белгиленип, 7 балдык босогодон өткөн 6 партия жогорку кеңешке өттү. 2018 жылы Орусияда өтө турган футбол боюнча дүйнө биринчилигине тандоо оюндарынын алкагында кечээ күнү Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан курамасы Тажикстанды кабыл алды. Беттештин биринчи мөөнөтүнөн тартып, Кыргызстан курамасынын оюнчулары талаанын бардык бурчунда үстөмдүгүн көрсөтүп, бир катар чабуулдарды уюштурду. 8-чи мөөнөткө келип, Тажикстан дарбазасынын алдында 3-4 жолу бурчтук тобу ойнолду. Анын акыркысында Азамат Байматовдун башы менен берген соккусу Алишер Тойчиевдин дарбазасынын оң бурчуна барып орун алды. Бирок экинчи мөөнөтүнүн 67-чи мөөнөтүндө тажикстандык Жахангир Жалилов эсепти теңеди. Ошентип оюндун жыйынтыгы 2-2 эсеби менен аяктады. Бул беттештен кийин В тобунда Кыргызстан 5 упай менен 3-чү орунда болсо, Австралия курамасын өз үйүндө 2-0 эсеби менен уткан Иордания 10 упай менен 1-чи орунга көтөрүлдү. Экинчи орунда 9 упай менен Австралия, Тажикстан 2 упай менен 4-чү, 1 упай топтой алган Бангладеш акыркы орунда келатат. Берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. 18-чи кылымда италиялык сүрөтчү тарабынан жаралган Кытай падышасы Сян Лундун жубайынын портрети аукционго коюлуп, болуп көрбөгөндөй кымбат баада сатылды. Аукцион үйүнүн кызматкерлери Кытай династиясынын баалуу мурасы деп табылган сүрөт 12 жыл мурда сатыкка чыккан деп билдиришет. Бирок андагы наркы эсе арзан болчу. Анын акыркы баасы $17 миллион ашуун сумманы түздү. Аукцион тууралуу кезектеги материалда. 17 миллион 6 миң АКШ доллары. Дал ушундай суммага Гонконгдогу Соутбейс аукционунда 18-чи кылымда Кытайды башкарып турган падыша Сян Лундун жубайынын портрети сатылды. Соода сатык 20 мүнөткө созулуп, сатып алган кардардын аты айтылган жок. Мындай көлөмдөгү сумма аукциондо рекордтук көрсөткүчкө чыкты. Баанын рекордтук суммага көтөрүлүшү таң каларлуу эмес. Бул портрет император Цан Люнга таандык болгон жалгыз баалуу буюм. Сүрөттөгү сулуунун аты Чунхай, аны 24 жашында падыша аялдыкка алган. Айрым маалыматтарга караганда Чунхай 48 жашында дүйнө салган. Портретте мен бул аялды өтө баалайм деген падышанын кол жазмасы түшүрүлгөн. Буга чейин сүрөттү азыркы наркына караганда 10 эсе арзан баада сатыкка коюшкан. Бирок ал убакта аны сатып алууга кардар чыккан эмес. Бул портрет 12 жыл мурда сатыкка чыккан. Анда $1,5 миллион бааланган эле. Бирок сатып алуучу кардар чыккан эмес. Азыр 17 миллионго сатылды. Бул деген коомчулук Кытай искусствосун жогору баалай баштаганын түшүндүрөт. Портретти италиялык сүрөтчү Джузеппе Кастильон жараткан. Ал Кытайга миссионер катары барып, кийинчерээк сарай сүрөтчүсү болуп дайындалган. Ал убакта падыша үй бүлөсүнүн сүрөтүн жаратууну бир гана Кастильонго ишенип тапшырар эле. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар Ынтымак сайтында да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекиткейчи сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кечки 6-га чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.